Барыңыздарга дагы бир жолу салам. Бизде 2023-2024 окуу жылындагы республикалык олимпиадада дагы бир мындай СОМО билим берүү мекемеси тарабынан түзүлгөн тууралуу дагы бир креативдүү биз үчүн жаңылык болгон суроолор келген. Алардын бирөөсү бул биринчи суроо. Негизи Тура Кайың дарыясынын алабынын чегарасын белгилегиле деген суроо берилген. Биринчиде буга 5 упай берилет. Экинчи Тура Кайың дарыясынын алабынын аянтын эсептегиле деген суроо берилген. Буга 5 упай. Ал эми А жана Б чекиттердин ортосунда профиль чийгиле деген. Бул жалпы 5 упай. Жалпы окуучулар республикалык олимпиаданын биринчи күндө практикалык турдан жалпы эсебинен 15 упай чогултушу керек. Эми биз буну биринчи негизи түшүнүшүбүз керек. Демек бул жерде кайсы дарыялар Тура Кайың дарыясына куят же болбосо бассейн деген эмне деген суроого жооп беришибиз керек. Бассейн деген бул бир дарыя, өзү суу чогултуучу же болбосо баардык дарыялар бир дарыя бассейни, бир дарыяга куя турган аймактын бүт баардыгы бул дарыя бассейни болуп эсептелинет. Демек Тура Кайың дарыясына мына жерде кичинекей бир дарыя куят экен, бул жакта бир чоң дарыя, андан кийин анын куймалары, бул жакта эки куймасы бирип келип, дагы бир куйма болуп, жалпысынан ушул аймактан суу чогула турган аймактын бүт баардыгы негизинен Тура Кайың дарыясынын суу чогултуучу алабы болуп эсептелинет экен. Албетте суу чогултуучу аймак болгондо көбүнчө билесиздер, биздин суу чогултуучу аймактар көбүнчө тоолордун кырлары аркылуу көбүнчө бөлүнөт. Адатта бизде мына жер чокуло турган болсо, демек бул жагы башка бир аймакка, бул жагы башка бир аймакка тиешелүү болуп эсептелинет. Ошол себептен демек биздин биринчи максатыбыз Тура Кайың дарыясынын алабын биринчи белгилеп алышыбыз керек. Андан кийин ошого карап туруп, андан кийин бул аймактын аянтын эсептеп чыгарсак болот. Аянтын кантип эсептейбиз? Албетте бул учурда бизде мына ушундай болгон мына тоо чокулары турат. Демек ушул тоо чокулардын кырлары аркылуу биз атайын мындай болгон белгини чийип алышыбыз керек. Мындай болгон, мынакей көрдүңүздөр, тоонун кыры аркылуу кетип атат. Мына ушундай болуп барып атат мына жака. Бул жака кетип атат бул жагы. Бул жерден тоонун кыры аркылуу мынакей тоонун кыры аркылуу чыгат. Мынакей кыры аркылуу, бунун экинчи жагы башка бир дарыяга, ал эми бир бөлүгү бул Тура Кайың дарыясына туура келет. Мынакей тоонун кыры турат, маани берсеңиздер, тоонун кыракай аркылуу бул жерден биз мына жака өтөбүз дөңсөгө. Бул жерде тоонун кыры аркылуу бул жака туташабыз. Мынакей. Бизде көп учурда мына тоонун кырлары бул биздеги дарыянын суу бөлгүчү болуп эсептелинет. Мына көрдүңүздөр, мынакей тоонун кыры турат, бул жерде тоонун чокусу, мына жерде тоонун чокусу, бул жерде тоонун чокусу, бул жерде тоонун чокусу, бул жерде тоонун чокусу. Ал эми бул жерде мына кыр экендиги өзү эле көрүнүп турат. Себеби бул жакка тандык, экинчиси бул жактагы Шамшы дарыясына куюучу дарыялардын куймасы болуп эсептелинет. Ал эми бул жакта башка бир дарыянын суу бөлгүчү турат. Бул жерде тоо чокусу аркылуу бөлөбүз. Мынакей бул жерде тоо чокусу, бул жерде тоо чокусу, жана ошондой эле бул жерде тоо чокусу. Натыйжада биз ушул иш аракетти аткаргандыгыбыз бул өзү 5 упайлык тапшырманы аткаргандыгыбыз болуп эсептелет. Адатта эми биз буну масштаб турат, бир бөлүнгөн 100 миңдик масштаб. Демек буну аталмалуу масштабка айландыра турган болсок, анда 1 сантиметрде адатта 5 ноль кыскартабыз, билесиздер, 1 километрге барабар экен. Демек биздин 1 сантиметрибиз 1 километрге барабар экен. Бул масштабты аянтты эсептөөдө аябай маанилүү болуп эсептелинет. Анын үчүн биз төмөнкү формуланы, тактап айтканда, биринчи иш аракетти көрсөтөйүн, андан кийин сиздерге процесстин бүт баардыгын түшүндүрүп берем. Биринчи, биз буну атайын квадраттарга бөлүп чыгышыбыз керек. Мынакей 1 сантиметрден бөлүп чыгабыз. Себеби азыр кантип эсептегендигибизди мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Мындай кылып бөлүп чыгабыз 1 сантиметрден. Балким меникем бир аз чыкпай калышы мүмкүн толук. Кээ бир учурларда жаңылыш болуп калышы мүмкүн. Миллиметрге ката кетип калышы мүмкүн. Бирок олимпиадада эгерде сиз мисалы толук эмес, биз жакындатылган вариантта кылсаңыз деле, анда сиздин балким 4,5 же болбосо 4,7 же 4 упай алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бунун үчүн окуучу бул картада географиядан алган билимдерин жана ошондой эле топографиялык, математикалык билимдерин пайдаланышы керек. Мынакей. Мындай кылабыз дагы, эми ушуну бирдей болгон квадраттарга бөлүп чыгабыз. Мына жерден өлчөп алдык 1 сантиметр кылып. Мындай кылып чийебиз. Мынакей бирдей болгон квадраттарга моминтип бөлүп чыгабыз.
сиз топографиялык картадагы бардык объекттердин любой түрүн ушинтип эсептеп көрсөңүз болот. Балким өмө жемиш багын, балким көлдүн аянтын. Мынакей биздики бир аз кыйшыйып кетти, бир аз тамагым кычып атат, баарыңыздардан кечирим сурайм. Мынакей мындай кылып бөлүп чыгабыз. Мынакей бардыгын бирдей болгон градустук точколорго токтойтунда квадраттарга бөлүп чыгабыз. Азыр бул эмне үчүн керек деген сиздерге кызыктуу жагдай жаралышы мүмкүн. Мынакей бүтүп калдык. Мынакей негизи стандарттуу түрдө чийилди. Мына бизде ушундай болгон географиялык, мен аны бир аз дагы жырный кылып чийип коеюн, бизге түшүнүктүү болушу үчүн, себеби азыр менде эми бир аз балким 1 квадратка, балким 1 сантиметр квадратка бир аз айырма болуп калышы мүмкүн. Эми бизде математикалык эреже боюнча бизде ушул сыяктуу төрт бурчтук же болбосо тик бурчтук формасында объекттерден сырткаркы объекттерди кантип эсептейбиз? Анын үчүн биринчи толук квадраттарды x деп алабыз, толук квадраттарды, плюс толук эмес квадраттарды y деп алабыз, аны бөлөбүз 2ге, и плюс андан 1 толук квадратты кемитебиз. Жана натыйжада бизде ушул жерде квадраттардын саны келип чыгат. Бул эми x бул толук квадраттар, y бул жарты квадраттар, себеби мына жерде бул жарты квадрат, бул жарты квадрат, бул жарты квадрат, бул жарты квадрат. Натыйжада андан бирди кемитип коебуз. Эми математикалык формула ошондой, биз математикалык формуладан сырткарыга чыга албайбыз. Ошон үчүн мен азыр сиздер менен биргеликте биринчи сиздер менен биргеликте жарты квадраттарды өзүнчө, ал эми толук квадраттарды өзүнчө эсептейбиз. Демек кеттик. Будан баштайбыз. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, андан кийин 6, 7, бул жак 8, бул жак 9, 10, андан кийин 11, 12, бул жак өзү толук квадрат. Мен азыр сиздерге кызыл ручка менен жарты квадраттарды өзүнчө, ал эми толук квадраттарды өзүнчө жазып түшүнүктүү кылып берейин. Бир аз бүтүп турасыздар. Анда эмесе карайбыз. Демек жарты квадраттарды мен өзүнчө цифра кылып жазып чыгам, толук квадраттарды өзүнчө цифра кылып жазып чыгам. Демек мына жерде бизде 1, мынакей 2, андан кийин 3, мына жерде 4, андан кийин 5. Көрдүк, андан кийинкиде 6, 7 жарты квадрат болуп атат. 8, андан кийин толук квадрат бар экен, бул жерде 4 квадрат, андан кийин бул жерде 9, андан кийин 10. Андан кийин бул жерде 11. Бул учун бир аз жарты квадрат аймак кесип өтөт, 12. Андан кийин бул жак 13, андан кийин 14. Андан кийин бул жер 15, 16, 17. Андан кийин бул жерде 18, бул жерибиз 19, бул жерибиз 20. Андан кийин 21, мына жерибиз 22, андан кийин 23, бул жер жарты квадратыбыз биздики, 24, андан кийин квадратыбыз 25, бул квадрат 26, андан кийин квадратыбыз 27, андан кийин квадратыбыз 28. Мына жерде квадратыбыз дагы жарты экен. Демек бизде y барабар жарты квадраттардын саны 29га барабар экен. Эми толук квадраттарды эсептеп чыгабыз. Толук квадраттарды мен көк ручка менен жазам. Демек бизде биринчи квадратыбыз толук квадрат, 2, 3, 4, андан кийин бул жер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Демек бизде x-ыбыз барабар 21ге барабар экен. Демек бизде толук квадраттардын саны 21, жарты квадраттардын саны 29. Демек формулага салабыз. Демек x-ыбыз барабар 21 плюс y-ыбыз барабар 29га барабар бөлү 2 минус 1 барабар 21 плюс 29ду 2ге бөлө турган болсок 14,5 чыгат. Андан кемитебиз 1ди барабар
21-ге 14 жарымды қоссақ 35,5, андан 1-ді кемітеміз, барабар 34,5. Демек бізде 34,5 сантиметр квадрат шығып атат. Мен башында айтып өткем сіздерге, егерде бұл жақ 1 километр болса, бұл жақ 1 километр, себебі біздің 1 сантиметрімізде 1 километр бар. Демек 1 километрге көйті тұрған болсақ, анда барабар 1 километр квадрат. Ошол себептен біз 34,5 сантиметр квадратты көйтөбүз 1 километрге, анда натыйжада 34,5 километр квадрат чыгат. Натыйжада демек биздин жолубуз келип чыкты. Тура Кайың дарыясынын алабы 34,5 километр квадрат. На самом деле сомонун берген жолунда 33,295 километр квадрат беле ошондой. Демек, бул жерде айтып го ар дайым толук чыкпай калышы мүмкүн. Кээ бир учурларда биз квадраттарды туура эмес санап алышыбыз мүмкүн. Кээ бир учурларда айттым го, бул жакта кыйшык саналгандыгы себептен бул жакта жарым квадраттардан балким ката кетип калган болушу мүмкүн. Демек, сиздин жообуңуз ушуга жакын жооп чыгып атат. Демек, биз болгону 1 километр квадратка бир аз адашып атабыз, себеби бул бул туура чийгенден жана ошондой эле бул жактагы туура аныктагандан көз каранды болушу мүмкүн. Натыйжада Тура Кайың дарыясынын алабы, чынык алабы негизи Сомо берген вариант боюнча 33,3 километр квадрат болсо, ал эми биз эсептеген, сиздердин менен биргеликте эсептеген километр квадрат бул 34,5 километр квадратка барабар. Эгерде сиз каалаган баягы төртбурчтук эмес ири буйру болгон аянтты эсептегиңиз келсе, же туура эсептешиңиз керек болсо, анда муну дагы ушул ыкманы колдонсоңуз болот. Эми будан сырткары деле дагы бир ыкма бар, аны колдонсоңуз болот. Бирок мен ушул ыкманы сиздерге сунуштайм. Адатта мына жерде мисалы канча жалпысынан бир толук квадрат ала турган болсок, мисалы бунун жарымы примерно бир 0,7 бөлүгүн эмес, мына кичинекей бөлүгү болсо, анда буну биз 0,7 плюс 0,5 плюс 0,8 плюс 0,9, кээ бирөө 0,1 плюс 0,7 деп ушинтип баардык жарты квадраттарды өзүнчө кошуп, анан кийин чыккан натыйжага анан толук квадраттарды эсептеп кошуп койсоңуз деле болот. Балким бул учурда деле туура чыгышы мүмкүн. Эми негизи буга караганда мен колдогон ыкма бир аз туурараак болуп эсептелет. Себеби балким бул жерде 0,7 бир аз адашуу болушу мүмкүн. Экинчи толуктап анан ошентип натыйжада толук квадратка жакын чыгышы мүмкүн. Ошол себептен мен колдонгон ыкманы колдонсоңуздар, балким бул туура жооп чыгуу ыктымалдуулугу жана ошондой эле сиздердин туура жоопту чыгаруу ыктымалдуулугуңуздар дагы көчөйүшү мүмкүн. Себеби мен мындай ыкма менен деле чыгарып көргөм, бирок мен үчүн мындай удобный болгон, ыңгайлуу болгон ыкма, удалышуу ыкма болуп эсептелинет. Кийинки сабактан жолугушканга чейин канча калды?